Бүгүн Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка айылында жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү күч сынашып жатат. Ага 9 райондун биринчи этабынын жеңүүчүлөрү катышууда. Сынак жол кыймылынын эрежелерин мыкты билүү максатын көздөп, жыл сайын өткөрүлүп келет. Аталган сынакка эң мыкты деп тандалып алынган жаш жол тескөөчүлөр жол эрежелерин мыкты өздөштүргөнүн далилдөө максатында катышты. Бул сынактын негизги максаты кырсыктардын алдын алып, жол кыймылынын эрежелерин жаш өспүрүмдөргө тереңдетип жеткирүү болуп саналат. Командалардын азыр көрүп атасыздар, даярдыктары абдан жакшы экендигин көрүп атабыз. Биз дагы бүгүнкү кароо сынакты жогорку деңгээлде уюштурганга аракет кылдык. Бизде 8 түрдөгү сынак өтөт. Мына ошол 8 түрдөгү сынак ар кайсы өзлөрүнүн пункттары бар. Бир желе орунда эмес, ар кайсы пунктта өткөрүшөт. Ар бир команда ошол жерден барып өзлөрүнүн өнөрлөрүн, өзлөрүнүн билимдерин көрсөтө алышат. Сынак 9 этаптан өтүп, ар бир райондун атынан чыккан катышуучулар өздөрүнүн билимдерин көрсөтүштү. Жол кыймылын камсыздоо башкармалыгы да бул иш-чараны салтка айлантып, жыл сайын өткөрүп келет. Бул иш-чара, бүгүнкү иш-чара райондордо, шаарларда кароо сынак өткөрүлүп, ошолордун арасынан жеңүүчүлөрү тандалып келип, бүгүн областтын деңгээлинде өткөрүп атабыз. Бул иш-чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөр, балдардын арасындагы жол кырсыктарын алдын алуу, болтурбоо максатында салт болуп калгандай, жана айтып кеткендей салт болуп калгандай жыл сайын өткөрүлөт. Сынакка Макиш Борбору атындагы орто мектеп биринчи бөлүктүн жеңүүчүлөрү аталып, учурда Ысык Ата районунун атынан катышып жатат. Мектеп директору окуучулардын даярдыктары мыкты деңгээлде экенин билдирди. Ысык Ата районунда ушул жол коопсуздугунун жаш инспекторлору, тескөөчүлөрү деген ушул кароо сынак болуп өткөн. Ал жерге 10дон ашык команда катышып, ошол райондо биздин патруль командабыз биринчи орунда эле ушул областтык турга өтүп, мына областтык турда катышып атабыз. Андан тышкары ушул даярдыгыбыз абдан жакшы, мына даярданып келдик өзүбүздүн ушул райондун атынан. Калыстар сынактын мыкты деңгээлде өтүп жатканын билдирди. Жаш өспүрүмдөр жол коопсуздугуна кайдыгер карабастан өз ыктыяры менен катышып, кызыгуусу күч. Конкурстун биринчи эле этабында башталган строй деп коет. Рапорт бергенден баштап мен бүгүнкү мыкты даярдыкты көрө алдым. Анткени бул жерде окуучулардын баягы жаш деңгээли каралган эмес, кичинекейден баштап жогорку класстарга чейин каралган. Бардыгы тең инспекторлор тарабынан мектеп, ошол эле учурда райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрү менен даярдык мыкты деңгээлде болуптур. Жол коопсуздугунун алдын алуу максатында өткөрүлүп жаткан сынактын жеңүүчүлөрү эми республикалык деңгээлдеги сынакка катышат. Бул иш-чара жол кыймылынын кырсыктарын болтурбоого зор салым кошот. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.